Салам достор, бүгүнкү тема силердин жашооңордо эң керектүү темалардын бири. Эмоционалдуу интеллект. Башында бул сөздү түшүнбөй калышыңар мүмкүн. Бирок теманын аягында түшүнүп, көзүңөр ачылып, кап ушул нерсени билсем, мурда билсем гана деп каласыңар. Эмоционалдуу интеллект бул аябай жашоодо керектүү түшүнүк. Көп адам өзүн түшүнбөйт жана башка адамды түшүнбөйт. Негизи эле өзүн түшүнбөгөн адам эч качан башка адамды түшүнбөйт. Азыр тааныштарыңардан сурап көргүлөчү. Жок, күзгүнү карап өзүңөр менен сүйлөшүп, өзүңөрдөн сурап көргүлөчү. Кимге таарынасың? Таарынычың барбы? Эмне үчүн нааразысың? Эмне үчүн чарчап жүрөсүң? Эмнени жактырбай жүрөсүң? Эмнени өзгөрткүң келип жүрөт? Десеңер эле толтура список чыгат. Эмне үчүн? Анткени дүйнө жүзүндө 30% адамдын гана эмоционалдуу интеллекти бийик экен. Негизи эле эмоционалдуу интеллект деген бул эмне? Бул өзүнүн эмоцияларын түшүнүү жана башка адамдардын эмоциясын түшүнүү. Ой, мен баарын билем дешиңер мүмкүн. Бирок силер ошол 30%га киресиңерби? Билбейм. Мисалы, келин кайнене маселеси. Мен курстарымда окуган көпчүлүк айымдардын көйгөйү ошол. Кайненем түшүнбөйт, жемелейт, жейт, бабасын өзүнө тартат, кайненем жаман. Же кайнене келин жамандап атат. Келиним жаман. О, жок. Эч нерсе кылбайт. Аял болбойт. Мени сыйлабайт. Ушул адамдарда кайненеде дагы, келинде дагы эмоционалдуу интеллект төмөн. Анткени келин кайненени түшүнсө, мынтип ойламак. Апам эмнеге ушинтип атат? Балким ага сүйүү жетишпей калгандыр. Балким мага жини келип жаткан эмоциянын артында башка сезим жаткандыр. Дүйнөгө таарынуу сезим, күйөөсүнө таарынуу сезим, жетпей калган сүйүүнү талап кылуу сезим. Мага көңүл бур, мени кара. Мен сүйүүгө муктажмын деген эмоция бар. Бирок келин аны түшүнбөйт. Анткени келиндин эмоционалдуу интеллекти төмөн. Бир нерсе кылып атканда, жолдошу менен чай ичип атканда, жолдошуна көңүл буруп, апасына көңүл бурбай койгонун байкабайт. Ошол убакта апасынын кабагы бүркөлүп, артында таарынычы пайда болуп, ойлонуп калганын байкабайт. Анткени эмоционалдуу интеллект төмөн. Апасы ооруп жатканда кайненеси көңүл талап кылганын, апа чай ичесиңерби, тамак ичесиңерби, үшүгөн жоксуңарбы, дары алып келип берейинби деп чын жүрөктөн айтууну каалаганын түшүнбөйт. Же кайнене, келин жаман, келин менин баламды бузуп атат, менин сөзүмдү укпайт деген кайнене анын дагы эмоционалдуу интеллекти өтө төмөн. Эмне себептен? Эмоционалдуу интеллекти бийик болсо, келин бул кечеки бирөөнүн кызы. Эркек экен, түшүнбөйт экен. Ага мен башкача сүйлөсөм, жыйынтыкка багыт берип сүйлөсөм, өзүмдүн кыйындыгымды, өзүмдүн
анын үстүндө турарымды белгилебей, тескерисинче менин сөзүмөн кандай жыйынтык чыгат, мен мынтип сүйлөсөм келиндин эмоциясы мындай болот, анан мен каалаган жыйынтыкка жетем деп ойлоп туруп сүйлөсө, эмоционалдуу интеллекти бийик болмок. Түшүнүп атасыңарбы? Демек, биз жашообузда көпчүлүк адам эмоционалдык интеллектибиз төмөн. Биз эмоциябызды чыгарыш үчүн сүйлөйбүз. Бирок башка адамды түшүнүп, жыйынтыкка жетиш үчүн эч нерсе кылбайбыз. Анан эле таарынчтар толтура. Эмоционалдуу интеллект үй бүлөдө да керек. Аял менен эркектин ортосунда дагы 99% конфликт, таарынуу, ажырашуунун баары төмөн эмоционалдык интеллект үчүн. Жолдошуң сага жини келип сүйлөп атат. Сен мага эмнеге жини келет? Мен баарын кылып атам. Мени аягандын ордуна мага ушундай мамиле кылып атат деп ачууланасың. Эмоционалдуу интеллектиң бийик болсо сен мынтип ойломоксуң. Эшиктен келди, үшүп келди. Кечке тамак ичкен жок. Тытынып жүрдү. Ал үйгө келип менин жылуу сөзүмдү талап кылып атат. Менин мактоомо муктаж. Менин сыймыктанып караган көзүмө муктаж. Ага менин ысык тамагым кереги жок, менин жылуу сөзүм керек. А мен урушуп атканы бул болгону гана өзүнүн таарыныч эмоциясын чыгарып атканы деп түшүнүп, ага ал каалаган эмоцияны берип койсоңор, конфликт бүтмөк. Анын ыраазычылыгын алмаксыңар. Демек, эмоционалдык интеллекти жок адамдар үй бүлөсүн бузушат. Ошондой эле эркек үйгө келгенде аялы нааразы. Тиги жок, бу жок, акча жок, сен андайсың, сен мындайсың. Эмнеге мени жемелеп атат, мен эмне кылдым деп ойлойт. А ошонун ордунда эмоционалдуу интеллекти бийик эркек бу эмнеге таарынып атат? Бирдеме жетишпей атса керек. Ойлоноюмчу. А балким эркелетип коем. А балким жакшы сөз сүйлөп коем. А балким келатып бир бал муздакты ала келем. Деп 5 элементти алдап, анын эмоциясын түшүнүп, ага жакшы эмоция бермек. Эмоционалдуу интеллекттери жок адамдар табышканда ажырашуу болот, урушуу болот, таарынуу болот. Жек көрүү болот, стресс болот. Ошо стресстин негизинде психосоматика, денени козгогон оорулар болот. Тема керектүүбү? Керектүү. Эмоционалдуу интеллектибизди өстүрүшүбүз керек. Менин курстарымда ошол тууралуу маалымат көп. Видео жакса, лайк баскыла, комментарий жазгыла жана бөлүшкүлө.